Биздин адабият аябай эле жаш адабият. Баш аягын жыйнасаңар 100 жылга толуп толбогон өмүрү бар. Адабият үчүн бул деген тамтың баскан баланын жашы. Аябай эле шашып алыпсың иним. Ырларыңдын китеп болуп чыгышын аябай каалап турасың. Андай каалоо ар бир эле жаңы жазган кишиде болот. Кубан, кое тур, дагы иште. Ырларың чийке. Бул боюнча чыгарганга болбойт. Шашкан шайтандын иши дейин десем, уга турган түрүң жок. Бат эле жарык көргүң келип турат. Эл бүгүн акынга эмес, акылга көбүрөөк муктаж болуп турган чагы. Талант деген Кудайдын белеги. Кудай белегин көрүнгөн кишиге бере бербейт. Аны арака, акчага, аялга кор кылбай, таза сактап, төкпөй чачпай элге өткөрүп берүүгө милдеттүүсүң. Анткени сен Кудай башкаларга эмес, тандап туруп сага тартуу кылган өнөрдү эч ким кечип өтө албай турган дайранын эки өзүнө өткөрүп турган кайыкчыга окшошсуң. Кудай байлыкты эмне үчүн жалаң сараңдарга берген? Кудай аларды жакшы көргөндөн берген эмес. Байлык берсем өң чою өзүм дебей, башкалар менен бөлүшөр бекен. Жарды жалчыларга, оор сыркоолорго, колунда жокторго, муктаж болуп карайлап тургандарга байлыгынын бир бөлүгүн жардам катары берип турар бекен. Сараң болбой март болор бекен деп сынаш үчүн берген. Эгер Кудай байлыкты ошол гана байысын, ошонун үй бүлөсү гана жыргасын деп берсе, анда өлгөндө байлыгы менен мал мүлкүн көрүнө кошо салып бербейт беле? Байлардын битиреп, көр дүйнөнүн кулу болуп, дагы байысам экен деп жан талашып жатканы алардын Кудайдын сыноосунан өтө албай калгандыгы. Тиги дүйнөдөгү тозокко даярданып жатканы, анын андан кийинки азап тозогун өзү көрбөгөн менен бала чакасы укум тукуму көрөт деп түшүн. Ошондуктан өнөрдөн өткөн байлык жок иним. Дагы бир жолу баш жөнүндө. Толстойдун баш тууралуу мындай бир керемет аңгемеси бар. Күндөрдүн биринде жалаң карандай мээнет менен жан багып келаткан акмактардын айылы деп аталган айылга карт шайтан келип: "О Кудай Таала, ушу кантип болсун? Керээлден кечке үй бетин көрбөй сасып ирип иштей эле берет экенсиңер. Бул деген жеткен келжиректик. Дүйнөдө далай эл бар, бирок баары эле кол менен иштебейт. Акылдуу элдин эмне менен иштерин билесиңерби?" дейт. Өзүбүз акмак болсок, аны кайдан билмек элек? Атам замандан бери эле колубуз менен иштеп, андан тапканыбызды жонубуз менен көтөрүп келатабыз, дешет акмактардын айылындагылар. Бул эми силердин накта акмактыгыңар. Мен силерге бүгүндөн баштап баш менен иштегенди үйрөтөм. Ошондо кол менен иштегенден көрө баш менен иштеген канчалык жеңил, жакшы болорун өзүңөр көрөсүңөр, дейт карт шайтан. Ошентип айланып кетейин. Таза куурадык. Колубуз чарчаганда баш менен иштеп эс алалы, дешет айылдыктар. Анан Иван элди жыйып, өнүккөн өлкөлөрдүн биринен ардактуу төрө келди. Ал баарыңарды баш менен иштөөгө үйрөтөм. Кол менен иштегенге караганда баш менен иштеген пайданы 2-3 эсе көп берет деп айтты. Эртеңден баштап көчө болуп келип, баш менен иштегенди үйрөнүп кеткиле деп кабарлады. Айылдын так ортосунда башына шааты менен чыгып түшүп, бирдеме болсо элди кыйкырып чогулта калчу бийик мунара бар эле. Өткен кеткендин баарына көрүнүп турсун деп төрөнү ошол мунарага чыгарышты. Төрө чыгаары менен жер чечегин безеп сүйлөп кирди. Акмактар көрөбүз деп чогулуп келишти. Алар төрө кара жумушту кол менен эмес, баш менен кантип иштегенди үйрөтөт деп ойлошкон болчу. Бирок ал анткен жок, тынбай эле сүйлөп атты. Эл уккан менен эч нерсеге түшүнбөй, улам бири келип, бири кетип турду. Төрө эртеси да, анын эртеси да сүйлөдү. Ага тамак алып келүү акмактардын оюна да келген жок. Анткени колго караганда баш менен иштегенди жакшы билген төрө нанды деле өзү ойлоп таап, сүйлөп атып эле жей берет деп ойлошкон. Келелектер келип, бир топко оозторун ачып, аңырайып карап туруп, бирок түшүнбөй тарап кетип жүрдү. Иван анан: "Ай, төрө баш менен иштеп жатабы?" деп сурады бир күнү. "Жок, баягыдай эле басылбай сүйлөп жатат" деп жооп беришти. Карт шайтандын дагы бир күндөн кийин ачкалыктан дарманы кетти да теңселип барып башы менен мамыны сүзүклөп калды. Муну ошол туштан өтүп бараткан бир акмак көрүп калды да, талаада буурусу менен жарайлап жүргөн Иванга чуркап жетип: "Ай, төрө баш менен иштей баштады, жүрү, көрөсүңбү" деди. "Чын элеби?" "Чын эле." Иван атын коштон чыгарып айылга чугойду. Баары анын артынан түштү. Акмактардын айылы бат эле чогулду. Келишсе ачкалыктан шайы кеткен төрө мунараны сүзүклөп аткан экен. Бир маалда төмөн кулап төбөсүнөн сайылды. Иван Кудай сактай көр деп сүйлөнүп, башы менен канчалык жумуш жасады экен деп эңкейе бергенде жер жарылды да, Кудайдын атын угар замат карт шайтан көстөн кайын болуп, ордунда оңурайган оюк калды. "Атаңдын көрү баягы бизге кандай жашаш керектигин үйрөтүп жүргөндөрдүн бири турбайбы?" деди акмактар. Ошондон ушул күнгө чейин акмактардын айылына кол менен эмес, баш менен иштөөгө үйрөтчүбүз деп далай
чет элден азесилдер келип кетти. Бирок бири дагы баш менен иштеген кандай болорун үйрөтө алган жок. Акмактар болсо мурдагыдай эле жонун жоор, колун чор кылып, таманакы маңдай тери менен тапкан оокатын жеп, өлбөй житпей эле жашап келатат. Жумамүдүн Шералиев. Жумакеме илгери көзү тирүүсүндө минтип ыры жаскам, ойлонбой жаскан токтом көп, обончулар боктон көп. Байкабай жаскан токтом көп, бакыргандар боктон көп. Бал дагы жок болсо да баарысы сизге жеткен жок. Кийинилер билинбей келет. Жумакем бизге аккан суу, соккон жел, өскөн чөп менен келген. Жел болуп сызып, суу болуп агып, чөп болуп өсүп келген. Артист сулуу болмогу парз. Жумамүдүн ага карабай сулуу болгон эмес. Ошонусу эң туура болгон. Өзү сулуу болгондо ыры сулуу болмок эмес. Генийдин сулуулугу тагдырдын жаңылыштыгы. Сулуулар көпкө жашай албайт, морт болот, хор болуп жана көз тийип өлөт. Кудай жаратып жатып Жумамүдүндөн жаңылган эмес. Кудай эч качан жаңылбайт. Атайлап боюн кодоо кылып, бутун чолок кылып, басалбас кылган соң балдак берип бастырган. Көз тиерин билип, көзүн жүлжүк кылган. Анткени кыргыздын көзү тийген жандын оңбой калмагы бар. Сөз уусу да жаман. Сөз уусунан көз уусу жаман. Сөз уусунан бийликтегилер жапа чексе, көз уусунан сулуулар жапа чегет. Көз уусуна ууланган сулуулар бүгүн аң уулаган байлардын жемине айланды. Жемдин баары байларда. Жем жеген сулуулардын акылы азая баштайт жана торго оңой түшөт. Бүбүсара менен Таттуу да көздүн уусунан мерт болгон. Жумакен Манастагы Төкөр уста Бөлөкбайга же грек жомогундагы Зевстин төкөр уулу Гефеске окшош. Жумамүдүнгө дейре кыргыз обону Кыргырда, Кок Туголотто, Аксай менен Көксайда өз-өзүнчө боз үй мисал жашаса, Жумакемдин улуу усталыгынан кийин ал обондун алтындан салынган керемет сарайына айланды. Жумамүдүн обон гении. Анын балалыгы дүйнөнүн кайтылангыс кооз жери, ат башынын босого деген жеринде өткөн. Ал ушул кооздукту бүт денесине сиңирген. Кудай анын сыртына бир топ сараңдык кылган, өңүн алган, өңүнө кошуп бутун алган, бирок ичин берген. Ички сулуулукту андан Кудай аяган эмес. Сыртына канча ач көздүк кылса, ичине ошончолук марттык кылган. Сырты сулуунун ичи кир болот. Кыргыз музыка дүйнөсүндө Жумамүдүнгө чейин эшектей иштеген бир да жан болгон эмес. Кийин болоору да күмөн. Анын обондоруна эч кимге суктанбаган жапондор суктанган. Ал кызыл эт балапан кесине муштундай чал болгонго дейре обон болуп, көлкүп балкып, төгүлүп турду. Ал бардык кылымдардын өз баласы. Ал 70 жыл жашап 70 кылымдык иш жасап кетти. Жумакен биздин Кыргыздан чыккан. Ошон үчүн биз бактылуубуз. Дүйнөдө бала бойдон калган адамдар да болот. Ошолордун бири атактуу манасчы Уркаш абабыз. Анда ушу киши жөнүндө эсимде калгандарды айта кетейин. Адам өмүр бою бала бойдон калбайт экен, бирок өмүр бою баладай таза, тунук бойдон өткөндөр болот экен. Ошондой адамдардын бири Кыргыз Республикасынын эл артиси, манасчы жана акын Уркаш Мамбеталиев болду. Уркаш абам менен мен филармонияда иштеп жүргөндө тааныштым. Анда анын өзүнүн өзү эле анекдотко айланып кеткен жоруктарына токтоло кетейин. Жарты баштуу жарганат. Эмнеден коркосуз Уркаш аба дедим андан бир жолу. Жарганаттан жаман корком. Гастролдо жүргөнбүз. Жанымдагы тууганбай уктап калып, мен уктай албай ойгоо жаткам. Жайдын күнү, орточка ачык болчу. Бир маал эле жарганат учуп кирди. Өзүмдүн төшөгүмдөн бакырып турдум да эки колум менен төбөмдү кармап алып, тууганбайды басып жыгылып, төшөгүм башым менен сүскүлөп кирерге жет таппай, анын да жүрөгүн түшүрүп ала жастагам. Эмне үчүн жарганаттан анча коркуп калгансыз? Энем кенедей кесимде эле Уркаш, дүйнөдө жарты баштуу жарганат дегендер болот. Ошол жарганат адамды кууп жетип, үйдү 3 айланып кетсе, үй ээси каза болуп калат. Жарганат жабышса жамандарт кошо жабышат деп айта берчү. Энеңиздин ошол жомогуна азыр да ишенесизби? Ишенем. Жанагы жарганат сизди 3 айланып кеткен жок беле? Жок. 3 айланган эмес, 2 айланган. Андан бери көп жыл өттү. Мен өлбөй эле тирүү жүрбөймбү? Анан дагы эмнеден коркосуз? Мүрзөдөн корком, өлүмдөн корком, балдарымды таштап кеткенден корком деген эле.
парт взнос. Келдибек айтып берди эле таң атпай Уркашевага телефон чалганын. Алло, Уркашева, түндө Москвадан Зюгановдун сүйлөгөн сөзүн уктуңузбу? Баары бир орусча түшүнбөйм да кеке. Ал ким эле? КПССтин азыркы чоңучу. Мурда коммунисттер төлөп келген парт взностор деми демократтар кайра төлөп берсин деп сүйлөдү. Сиз да парт взнос төгүп жүрчү белеңиз? Айланайын кекебай, оозуң амай. Айлыгымдан да, китебимин гонорарынан да Кудай ургандай төлөп келгем. Кайдан алат экенбиз ал акчаны? Деди. Биздин эле Башко Виктор Ильич деген филармониянын директорунун орун басары. Ошону айтып жатат. Ошол биздин эле Башкого бара калыңыз. Ошол билет десем, Уркашеванын бир маалда кайра мага чалат. Башкого барып, парт взнос дай десем кууп чыкты. Туура эмес сурап алдымбы деп. Уркашева, эми Башкого барбай эле коюңуз. Ал берчи акча түгөнүптүр дейт. Эми Назарматовго, опера балет театрына бара калыңыз. Биринчилерден болуп эстебес менен Замирбек алып кетиптир. Азыр эле радиодон айтты десем, кеттим деп эле телефонду койгуча шашты. Келдибек Уркашеваны ушинтип канча тамашалады. Эртеси эле унутуп калып кайрадан алдана берер эле жарыктык. Ошол взноска алданган күнү да терини арчып кабинетиме Уркашева кирип келди. Учурашкандан соң кайдан келатканын сурадым. Айланайын Шакебай, эртең менен Келдибек чалып, парт взносуңарды кайта берип атат дегенден Назарматовго барсам, каяктагы взнос деп кууп чыкты. Ага дейре Башко кууп чыккан. Опера балеттен бери жөө келатам. Келдибек адашып Назарматов деп алган жокпу, балким драм театрдын директору Керимбаев берип атпасын деп чын-бышыгын сенден сурайын дедим эле дейт. Жарыктык. Уркаштын үтүктү сайып коюп учуп кеткени. Ош аэропортунан жаңы эле асманга көтөрүлө бергенде жанымдагы Уркашевам санымды аткып алды. Эмне болуп кетти десем, энең дурайындыкы жанагы гостиницадан үтүктү сайган боюнча унутуп баса берипмин деп ыкшып күлөт. Эми кантип түшмөгөн эңиз, болору болду да десем. Кеке, парашютту бар болду экен, сурап көрсөңчү деп коет. Парашют берсе түшүп кеткенден кайра тартпайт болчу. Чаткалдагы чалкан. Уркашева, илгери сиздин талуу жериңизде чалкан чакканын айтып бериңизчи дедим бир жолу. Ыкшып күлдү да сөзүн баштады. Гастролдоп жүрүп чаткалга барып калдык. Чалагыз, Шекербек, Эстебес, Токтоосун, Тууганбай бар. Эл түзөңдө олтуруп, биз секиде концерт берип атканбыз. Бир маалда эле турмушум кыстай баштады. Кайсынсы? Болгондо да чоңу. Белди бошотуп келейин деп ойго түшүп барып, бадал түптөп барып олтурдум. Бүтүп болуп эле колума тийген чөптү бурдап үзүп алып аарчыдым. Кудай бетин салбасын. Заматта дуулдап атышып, жаным көзүмө көрүндү. Болбоду жылан чакты деп ойлодум. Өлүп калам го дедим. Чекемден чыпылдап тер чыгып кетти. Чекеме айтсам, кокуй Уркаш, бир астан кийин өлүп каласың. Өлөлегиңде тез жетип сууга олтура кал. Сууга олтурсаң айгат деди Шекербек. Аткан бойдон жөнөп барып эле шымымды шыпырып жиберип, сууга олтура калдым. Үнүм ошондо Кудайга жетти. Улуп жибердим окшойт. Жылан чакпай эле чалкан менен аарчып алыпмын. Суу деген чалкан чаккан жерге тим эле бычак экен. Көрсө мени тамаша кылалы деп сууга салдырышыптыр. Өлгөнү келатсам Эстебес кыйкырат. Кезегиң келип калды Уркаш, бол ылдам деп. Ошондо олтура албай туруп айткам. Оозумдан манас, көчүгүмдөн от чыгып турду. Эл болсо Уркаш деген манасты олтуруп айтпай туруп алып, өчөйүп, чычыбийчүдөй айтат экен деп сөз кылып жүрүштү деп ыкшып күлдү эле. Маньякка бата бергени. Кайдан жүрүп бата берип жүрөсүз? Айланайын Шаке, манас жастырайын деп КТРга баратып, аялдамада турсам күрсүйгөн кызыл көз неме жаныма басып келип эле, мени тааныйсыңбы деди. Жок дедим. Анда таанып жүр, мен деген маньяк болуп иштейм деп басып кетти. Утурлап барып, ишиңизге ийгилик каалайм. Көп жашаңыз. Кыргыз элинин өзүңдөй азамат жигиттер аман турса, кыйынчылыктан тез эле чыгып кетебиз деп бата берип жибердим. Келип теленин балдарынан маньяк деген эмне деп сурасам, ал деген кан ичээр дейт. Ошондон баштап элестеткенден да коркуп жүрөм Айланайын Шакебай деди эле. Уркаштын арыктагы сууга чаба курганы. Кочкордун Кочкор сапкосуна концерт коюп кеч тарап чайга келатканбыз. Жанымда Келдибек менен Ботбай бар. Кеч күз. Көзгө сайса көрүнгүс. Чычырканак жээктеп баратканбыз. Бир маалда эле бутум сууга кирип баратат. Аңгыча Келдибек, Уркашева өлдүк, килейген дарыяга түшүп келиппиз деп кыйкырып жиберди. Дароо эле жата калып чаба куруп кирдим. Колум жерге такалат. Ага болбой эле чаба куруп баратам. Бир маалда ыргып кетип, калпагым агып жөнөдү. Ага жетип барып тура калсам, тизеге жетпеген суу экен. Мен Кочкордун чоң дайрасы экен деп ойлопмун. Анан эмне суу экен?
Ай, талаа сугарган эле сугаттын суусу экен, таңдын сурайындыкы. Баардан да жапжаң костюмдун ит болгон иши деп күлдү. Каналдагы балык. Жайдын бышып турган кези канал бойлоп келатып эле тык токтодум. Шакебай сага жалган магачын, чоңдугу жоон сандай болгон кара жон балык күмүштөй жалтылдап сууга кирип чыгып ойноп атат. Колумда не берем, аны таштай албайм. Тим эле балыктан көзүм чачырайт. Карасам эки орус жигит кетип баратыптыр нар жакта. Ребята, рыба, рыба деп кыйкырып кол булгалап жибердим. Жетип келип эле сууну карады да молодец деп алкап шарт чечинип сууга кирип кетишти. Шаркыратманы жиреп барып баягы балыкты илип чыгышты. Балык эмес эле килейген брезент таар экен. Күнгө чагылышканда суунун агымы менен көзгө балык болуп көрүнүп атыптыр. Орустар мени опузалап, "Хыйтрый кыргыз, билип туруп атай жасагансың, өлтүрүп сууга тип жиберели" деп жулунганда неберемди көтөрө качып аран кутулгам. Просто Мария жана Уркаш. Бир жылдары телевизордон жалаң эле ушул сериал Просто Марияны көрсөтүп калган. Биз этаж үйдөн жер үй жакшы болот дегенден үйүбүздү жер үйгө алмашып жаңы эле көчүп келген болчубуз. Күндөгүдөй баарыбыз кино көргөнү чогулуп бир бөлмөдөбүз. Киносу да бүттү. Короодо жүргөн элем бир вакыт эле жеңеңдин чаңырган үнү чыкты. Чуркап кирсем төркү бөлмөгө ууру кирип бир топ буюмубузду тазалап кетиптир. Өлүгүңдү көрөйүн Уркаш. Каракүл жака пальтоңду да уур алган турбайбы, эми тояшка эмнеңди кийесиң деп калды жеңең. Энең дурайындыкы жөн турчу. Пальтоо эмес, пальтонун чөнтөгүндө 16 сомго күйүп атам деди. Ошол бойдон табылбай калдыбы анан? Табылбай калды. Манастын арбагынан корксоңор алып келип бергиле деп гезитке да жаздырдым. Уурлар гезит окубайт окшойт. Окуса ап келишет эле дейт. Дагы эле күтүп жүрөм дейт. Радиодон да айттырсамбы деп жатам деди. Анан Уркашева. Уркаштын эки кемпирге өкүргөнү. Караколдо турган жеңелерибиз каза болду деген кабар алып Бишкектен кеч чыгып, эл жатарга жакын жеттик. Дайынын таба албай жүрүп, араң дегенде таап, өлүк узатып аткан боз үйгө келдик. Машинаны мындайраак токтотуп, "Эсил кайран жеңек, ой, эми кайдан көрөйүн ой" деп эле өкүрүп түштүм. Батыш кызым экөө түйүнчөгүн көтөрүп боз үйгө кирип кетип, ал жактан кошоктун үнү кылды. Аңгыча мени бас-бас кылып колго суу куюшту. "Токон кайда" дедим тегеректеп тургандарга. "Токон короодо жүрөт, тигине өзү да келатат" деп калышты. Карасам бети башын жүн баскан, өмүрүмдө мен көрбөгөн киши басып келди. Мен Токон өзгөрүп кеткен го деп ойлодум. "Сен Токонсуңбу" дедим. "Токонмун" деди. "Токо айланып кетейин, Кудайдын буйругу экен, жеңемдин арты кайрылуу болсун, кайрат кыл" дедим. "Сен кимсиң" деди ал, сөзүмдү уккусу келбей. "Мен Уркашабаң эмесминби, тааныбай калдыңбы" дедим. "Сени тааныбайм, кимге келдиңер эле" деди. Каза болгон жеңемдин атын айттым. "Ал башка кемпир, жогору жакта. Бул башка кемпир" деди. Эс учумду жый албай туруп калдым. Ал жерден эптеп чыктык да өзүбүздүн өлүктү издеп жөнөдүк караңгыда. Акыры таап, машинеден жаңы эле түшүп өкүрөйүн деп атсам, жеңимден тартылайт. "Эмне болду" десем, "Өлүгүңдү көрөйүндүк ай. Ап келаткан кийитибиз жанагы үйдө кала берген турбайбы? Кайра айдат эми" деп атпайбы? Биз кайра жөнөдүк. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин "Агындылар" аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.